Жапаров Бириккен Улуттар уюмунда сөз сүйлөдү. Жогорку кеңеш таркады. Ташиев 24 адамды камакка алды. Арбаңыз, эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чопонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. Президент Садыр Жапаров 22-25 сентябрда Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 80-сессиясына катышуу үчүн иш сапары менен АКШнын Нью-Йорк шаарына барды. Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында Бишкек убактысы боюнча 24 сентябрга караган түнү сөз сүйлөдү. Ал өз сөзүндө дүйнөдөгү учурдагы абалга токтолуп, Украина жакынкы чыгыштагы согуштарды токтотуу маселесине көңүл бурду. Дүйнөнүн чар тарабында, ар булуң бурчунда, Европада, жакынкы чыгышта, Африкада жана Азияда жаңы куралдуу кагылышуулар жана согуштар тутанууда. Миллиондогон адамдар үй жайынан ажырап, өз жерин, өлөң төшөгүн таштап кетүүгө аргасыз болууда. Миллиондогон адамдар курман болууда. Жапа чеккен адамдар кимдер? Негизинен карапайым эл. Алардын өлүмүнөн акча жасаган бул дүйнөлүк саясатчылар. Biz көптөгөн элдердин, Палестинанын, Украинанын, Судандын, Сириянын жана башкалардын азап чегип жатканына көз жумуп олтурбашыбыз керек. Ал жерлерде согуштук аракеттер уланып, карапайым адамдар кырылып, адам укуктары бузулууда. Дүйнө коомчулугу өзүнүн өзүмчүл геосаясий кызыкчылыктарына таянып, аталган чыр-чатактарга мунусу көбүрөөк, ал эми тигиниси азыраак маанилүү деген принцип менен мамиле кылып, кош стандарттуу ыкманы колдонууда. Украинада дээрлик 4 жылдан бери жаңжал уланып, адамдар өлүп, жарандары өлкөдөн качып чыгууда. Биз АКШ президенти Дональд Трамп менен Россия президенти Владимир Путиндин Украинадагы жаңжалды жөнгө салууга багытталган аракеттерин жана чечимдерин колдойбуз. Биз буга кызыктарбыз. Мындан сырткары Садыр Жапаров Украина менен Орусиянын ортосундагы согуштан улам Кыргызстанга салынган санкцияларды негизсиз жана муну өлкөнүн ички ишине кийлигишүү деп атап, аларды алып салууга чакырды. Россия Украина жаңжалынан улам биз дагы жапа чегип жатабыз. Бир тараптуу санкциялар бизге жаңыдан бутуна туруп келе жаткан өлкөгө да кесепетин тийгизүүдө. Кыргызстан экономикасын өз алдынча чыңдоого күчүрөп аракеттенип келебиз. Андыктан негизсиз санкцияларды өлкөнүн ички иштерине кийлигишүү катары жана жаңыдан бутуна туруп келе жаткан экономикабызды төбөсүнөн ылдый басуу деп баалайбыз. Мен дайыма айтып келгем жана дагы бир жолу кайталаймын. Кыргызстан өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин ар дайым так аткарып келген жана аткара беребиз. Бирок биз жарандарыбыздын кызыкчылыгын, өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүн курмандыкка чала албайбыз. Кыргызстанга карата жарыяланган санкциялар айрым бейөкмөт уюмдар жана кара ниет жарандарыбыз тарабынан жайылтылган жалган маалыматтарга негизделген. Кыргызстан банктардын ишмердүүлүгүн кылдат текшертирүү үчүн көз карандысыз эл аралык аудиттерди кабыл алууга даярбыз. 2024 жылы Европа Бирлигинин өлкөлөрү Россия менен 141 миллиард долларга соода жүргүзсө, анын 36 миллиард доллары Россиядан импорттолгон товарлар болгон. Ал эми биздин эки банкка каршы санкция жарыялаган Британиянын өзү 2024 жылы Россия менен 2,2 миллиард долларга соода жүргүзгөн. Ачык айтканда, кимдир бирөөлөр өз алдынча кызматташуу мүмкүнчүлүгүн өзүмчүлүк менен өзүнө калтырып, өз кызыкчылыктарын коргоп, башкаларга тыюу салган. Бул көрүнүштү кантип атоо керек? Өзгөдөн бир нерсе талап кылаардан мурда өзүң башкаларга үлгү бол деген сөз. Бизге Россия менен кызматташпагыла деген талап коесуңар дагы өзүңөр кеңири кызматташып жатасыңар. Бизди силерге караганда Россия менен көптөгөн экономикалык байланыштар бириктирип турат. Ошондуктан экономикалык жактан алганда Россия менен кызматташпай кое албайбыз. Биз башкалар менен тирешүүнү каалабайбыз. Биз дээрлик бардык өлкөлөр менен кызматташып, көп векторлуу саясат жүргүзүп жатабыз. Мамлекет башчы Кыргызстан экономикасын өз алдынча чыңдоого күч урап, аракеттенип келатканын, эл аралык милдеттенмелерин ар дайым так аткарып келатканын белгиледи.
Ошондой эле өз сөзүндө Жапаров мамлекеттик тышкы карызды конкреттүү жашыл долбоорлорго алмаштыруу аркылуу реструктуризациялоо мүмкүнчүлүгүн кароону суруштады. Ал ошондой эле өлкөдө каражаттары экология жана туруктуу тоо өнүгүүсү тармагындагы долбоорлорго жумшала турган климаттык трасттык фонд түзүлүп жатканын айтып берди. Буга байланыштуу инвесторлорду Кыргызстандын жашыл долбоорлоруна инвестиция салууга чакырды. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги соңку маселе 7-чи чакырылышта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин өзүн өзү таркатуусу жөнүндө Жогорку Кеңештин токтом долбоору. Жогорку Кеңештин депутаттары 25 сентябрда парламентти кезексиз таркатуу тууралуу демилгечи топтун сунушун бир добуштан колдоду. Ага 84 депутат добуш берип, эч ким каршы добуш берген жок. Депутаттар бул сунушту дээрлик талкуулаган жок. Демилгечи 32 депутаттын бири Улан Примов баяндама жасап, кезектеги парламенттик шайлоо 2026 жылдын ноябрь айында өтөрүн, 2027 жылдын январь айына президенттик шайлоо дайындалганын белгилеп, борбордук шайлоо комиссиясы эки саясий иш-чараны аз убакыттын ичинде өткөрүүгө жетишпей калаарын негиз кылды. Спикер Нурланбек Тургунбек уулу эгемен Кыргыз тарыхында биринчи жолу Жогорку Кеңеш өзүн өзү таратып жатканы. 7-чи чакырылыштагы парламент 4 жыл ичинде чек арага, тилге байланыштуу бир катар мыйзамдарды кабыл алып, натыйжалуу иштегенин белгиледи. Урматтуу депутаттар, кадырлуу калайык калк, биз бүгүн Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышы парламент Кыргыз тарыхында тарых жараттык деп айтсам жаңылышпаймын. Бул чынында тарых, анткени ушул күнгө чейин биз эгемендүүлүк алган жылдардан бери парламент эч качан өзүн өзү таркаткан эмес. 1994 жылы ошол кездеги президенттин жарлыгы менен парламент таркаган. Андан соң 2007 жылы президенттин жарлыгы менен парламент таратылган мөөнөтүнөн мурда. Андан соң 2010 жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен мөөнөтүнөн мурда парламент таратылган. Соңку азыркы аракеттеги баш мыйзамга ылайык мамлекет башчысында андай укуктар каралган эмес парламентти таратууга. Андыктан бул чечим бүгүнкү парламенттин ички өз чечими болду. Мен коомчулукка дагы, кадырлуу калайыкка да ачык айта алам. Биздин бул чечимибизге, биздин бул кадамыбызга эч кандай сырткы күчтөр, президент же анын администрациясы, министрлер кабинети же башка бир укук органдары аралашкан жок. Эми парламент таркаган күндөн тартып 5 күн ичинде президент мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындайт. Шайлоо болжол менен 30 ноябрда өтөөрү айтылууда. Бирок депутаттардын көбү шайлоого кайра катыша тургандыгын билдиришти. Биздин корреспондент Рахатай Абдиматайлип кызы жерден сурамжылоо жүргүзүп келди. Жогорку Кеңештин депутаттары өзүн өзү таратуу чечимин кабыл алды, бирок келе жаткан шайлоого алардын көпчүлүгү кайра барары айтылууда. Азыр депутаттардын арасынан ким катышат, ким катышпайт экенин сурап көрөлү. Сиз келерки шайлоого барасызбы? Ооба, барам. Мен барбайм шайлоого. Мен иштедим, мага жетишет. Силер окшогондо субсуду татнагай кыздар келип иштейсиң. Албетте, Кудай буйрса, эл колдосо барабыз. Сиз кийинки шайлоого барасызбы? Ооба. Буйрса барам. Шайлоону биринчи президентибиз, урматтуу президентибиз датасын айтса, андан кийин буйрса аракет кылабыз. Барабыз буйрса. Шайлоого барасызбы? Ооба. Сиз кайсыл жактан барасыз ошондо, партия менен Мен өзүм Нарын областын Актал районунан болом. Ошол өзүнүн округунан барабыз, Нарын округунан. Карас округу, Ош областы Карас округу. Азырынча белгисиз чечилекмин. Меники Ноокатский округ. Ноокат округу. Рахмат. Оштой областы. Мен өзүмдүн округуман кайра чыгам. 23 Москва району. Бишкек шаарынын 1-май округунан барам. Буйрса. Но я как всегда вернусь, I will be back. Жыйырма 4 сентябрда ОКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда кеңешме өтүп, анда Чүй облусунда Казакстан менен чек арада жайгашкан Чалдыбар автомобилдик көзөмөл өткөрмө бекетиндеги абал каралды.
Жыйын учурунда бир катар мекеменин кызматкерлери аралашкан туруктуу коррупциялык схема аныкталганы айтылып, бир топ кызмат адамды ошол жерден кармады. Бул жерде катышып отурган, ошол жерде иштеген мамлекет кызматкерлеринди бүгүн баарыңарды камакка алабыз. Баарыңардын ишиңер боюнча толук 2 ай, 3 айдан бери жүргүзүлүп аткан биздин ыкчам наблюденияларыбыздын результаты чыкты. Силер кайсы маалда, кимден, канча акча алып аткансыңар, кандай груздарды өткүзүп аткансыңар, жана ошол груздардан канчадан акча алып кимдерге передавать этип аткансыңар, кайсыл М-банк менен, кайсыл электрондук кошелектер менен акчаларды алып аткансыңар, жана кимдин атынан каяк которуп аткансыңар, бардык схеманы биз алып чыктык. Эми мунун бардыгын тергөө кызматы иш алып барат. Бардыгын ошол кылынган кылмыштарды мыйзамдын алкагында, коррупцияга каршы күрөшүү мыйзамынын алкагында жүргүзөсүңөр, токтогон. Утуңузбу? Сиз азыр ушул Чүй облустук башкармалыкка же өзүңүздүн баягы тергөөчүлөрүңүз кошуп бересизби, же болбосо ишти өзүңүзгө аласызбы, штаб-квартирага, центральный аппаратка, аны өзүңүз чечиңиз. Бүгүндөн баштап ушул иштерди баарын жүргүзөсүңөр, ар бирин камакка аласыңар. Ар бирине катаал мыйзамдын чегинде коррупциялык элементтерге жасалганына жараша статьяларын коесуңар. Ар бири катаал мыйзамдын чегинде өзүнүн жазасын алыш керек. Уктуңузбу? Бирөөсү жазасы калбаш керек. Эч ким эч кандай бул ишке кийлигише албайт. Кийлигиштирбейсиңер, мына мен турганда. Уктуңарбы? Атайын кызмат аталган көзөмөл өткөрмө пунктундагы туруктуу коррупциялык схеманы түзүүгө салык кызматынын, чек ара кызматынын, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын, айыл чарба министрлигин, транспорт жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы салмак габариттик контролдоо боюнча мамлекеттик инспекциянын кызматкерлеринин катыштыгы болгонун билдирди. ОКМКнын маалыматында ортомчулар аркылуу жасалма маалыматтар менен жасалма документтердин негизинде жүк ташып келүү үчүн ор жүк ташуучу бир транспорт бирдигине 1,5 миңден 2 миң долларга чейин акча алышкан. Кызмат адамдарынын сый акысы 7 миң сомго жеткен. Ал эми Чалдыбар өткөрмө пунктунан күн сайын 80 миң сом чогултулган. Кеңешмеде Ташиев коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам кабыл алынганына карабастан айрым жетекчилердин көзөмөлү начар болуп, коррупциялык тобокелдиктерди жоюуга багытталган түшүндүрүү, алдын алуу жана талдоо иштери чабал, кадр дайындоо маселеси начар болуп жатканын белгиледи. Спецназ барбы? Чыгаргыла мына, камакка. Чыгар бер, тиги балдар чакыр. Подождите, пусть стоят здесь. Ребят, вызовите сюда. Ребят, вызовите. Прямо азыр бар тур камагына. Все, возьмите давай, вынесите все. Карагыла, алып чыккыла, алып барып камагына бар. Смотрите, некоторые среди вас күлүп чыгып кетип атасыңар. Смотрите, ребята, ваш смех превратится завтра в ваше горе. Жогорку кеңеш борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлүгүнө Сүйүнбек Касмамбетовду жана Кабылбек Мамбетаиповду дайындоону колдоду. Аларды бул орундарга мамлекет башчы Садыр Жапаров сунуштап жатканын президенттин жана министрлер кабинетинин парламенттеги туруктуу өкүлү Алмазбек Абытов билдирди. Алардын талапкерлигин 23 сентябрда парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети карап жактырган. Жогорку кеңеш мунун алдында БШКнын мүчөсү Анар Дубанбаеваны өзү жазган арызынын негизинде кызматтан бошотууну колдогон. Сүйүнбек Касмамбетов быйыл май айында мамлекеттик катчы кызматынан жаңы адамдарга орун бошотуу үчүн өз эрки менен кеткен. Кабылбек Мамбетаипов суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча кызматынын директору болуп иштейт. Жогорку кеңештин 25 сентябрдагы жыйынында
Ош облусунун Алай районунун Гүлчө айыл аймагынын райондук маанидеги шаар категориясына киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору каралды. Документ жөнүндө мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кудайберген Базарбаев баяндама жасап, Гүлчө администрациялык, маданий, экономикалык борбор болуп саналганын, инфратүзүмүн жаңылоо үчүн шаар деп атоо сунушталып жатканын билдирди. Ал мыйзамга ылайык калкы 10 000 адамдан кем болбогон калктуу конуштар шаар категориясына киргизилсе болоорун айтты. Президент Садыр Жапаров 12 сентябрда Алай районунун 19-кылымдагы көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Алымбек Татканын 225 жылдыгына арналган мааракеде Гүлчө айылына шаар макамын ыйгаруу тапшырмасы берилгенин жарыялаган. Базарбаев мыйзам кабыл алынса райондук мамлекеттик мекемелерди кайра каттоого болжол менен 3 миллион сомдой кетиши мүмкүн экенин билдирди. Ал маселени кечиктирилгис чара катары карап, 3 окууда бир кабыл алып берүүнү суранды. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында долбоор добушка коюлуп, 3 окуудан бир добуштан кабыл алынды. Кыргызстандын Акыйкатчы институту эл аралык уюмдардын жана жарандык коомдун айрым өкүлдөрүнүн тынчсыздануусун жана билдирүүлөрүн эске алуу менен кыйноолорду алдын алуу борборун жоюлуп, анын функциясы аталган мекеменин ичине киргизилип жатканына байланыштуу түшүндүрмө таратты. Институт конституциялык мыйзамга кол коюлганга чейин эле өз ыйгарым укуктарынын алкагында кыйноолорду жана ырайымсыз мамилелерди алдын алуу боюнча активдүү иш алып барып келген жана мындан ары да уланта берет. Акыйкатчы жөнүндө мыйзамдын 8-беренесине ылайык акыйкатчы кайсы убакта болбосун кармалгандарга, баштапкы камоо жайларына, соттолгондор жазасын өтөөчү жайларга, мажбурлап дарылоочу жана кайра тарбиялоочу мекемелерге, психиатриялык ооруканаларга тоскоолдуксуз кирүүгө укуктуу. Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун кыйноолорго каршы конвенциясынын факультативдик протоколу боюнча өз милдеттерин так аткарат. Мекеме тактагандай, акыйкатчы 2024-жылы жазаларды аткаруу кызматынын, Ички иштер министрлигинин, УКМКнын жабык жайларына 258 жолу инспекция жана мониторинг жүргүзгөн. Жыйынтыгында кармалгандардан жана соттолгондордон 139 арыз түшсө, анын 36-сы кыйноолорго байланыштуу болгон. 2024-жылы келип түшкөн арыздардын негизинде укук коргоо органдарына 6 көңүл буруу актысы жөнөтүлүп, анын жыйынтыгында 22 кызматкер жоопкерчиликке тартылган. Быйылкы жылдын 8 айында кыйноолор боюнча 39 арыз келип түшкөн. Ал боюнча канча кызматкерге чара көрүлгөнү маалыматта берилген эмес. Ал эми Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолкер Түрк Кыргызстанда кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жоюлушуна кооптонуусун билдирип, бул кыйноолорду болтурбоо жаатында артка ташталган кадам экенин белгиледи. Ал көз каранды эмес мониторинг жүргүзүүчү органды жоюп, толук көз карандысыз эмес Акыйкатчы институтуна киргизилгенин Кыргызстандын адам укуктары жаатындагы милдеттенмелерине карама каршы келерин белгиледи.